Урматтуу калайык калк, урматтуу кыргыз элим, Айкөл ато коомдук бирикмесинин мүчөлөрү жана биздин пикирлештерибиздин ою боюнча азыркы бириккен оппозициялык кыймыл деп жүргөн Равшан Жээнбеков, Азимбек Бекназаров жана Садыр Жапаров жана ошолорго окшогон саясатчылар бүгүнкү Кыргызстандагы кырдаалды курчутуп элибиздин жана жаңы муундубуздун өсүп келаткан кыргыздын жаңы муундарынын тагдырына балта чаап жатышат да. Ошондуктан себеби алар өз кызыкчылыктарын көздөп элди маңкурт ойлошуп акча берсек эле биздин артыбыздан ээрчийт деген жаман ойлор менен тегеректерине эл бузаар айрым провокаторлорду ээрчитип алышып, кыргыздын чапанын жамынган бир журт бускан жаман ниеттеги кыргыздын душмандарын ээрчитип алышып, биздин элибизге бүлүк салууда. Равшан Жээнбеков оппозиция түздүм деп, кыйраттым деп жүрөт. Мен Равшан Жээнбековго суроо берет элем. Оппозиция булар кимдер? Оппозиция бүгүнкү күнү бийликте отурат, парламентте отурат. А бул Равшан Жээнбеков баштаган адамдар кимдер? Аны эл жакшы билет. Эсиңерди жыйгыла, эсиң барда этеңди жый дегендей элди колдонуп интрига кылганды токтотсоңуздар. Элибиздин колунан тургузулган бийликти жанагындай эстеликтерди эч качан кулатууга, жоготууга, тарыхты кайра жазууга биз эч кимге мүмкүнчүлүк бербейбиз. Биз тикебизден тик туруп апрель элдик революциясын аягына чейин чыгарганга биз каныбызды, жаныбызды аягына чейин арнайбыз.